Менин үй бүлө бир туугандарым саясатка аралашты. Эч качан бузулбайт, биз башкалардай эмеспиз. Экс-президент боюнча мен да көрдүм, Эдил Байсаловду кичине эмоция калтырып койду бир аз. Эч качан бузулбайт, биз башкалардай эмеспиз. 16 жылдан бери биз жакын таанышпыз. 2005 жылдан бери карай саясатта бирге келатабыз. Саясаттын ысыгына күйдүк, суугуна тоңдук, баспаган чокту да бастык, сууну да кечтик, бардык азаптарды да бирге тарттык, жыргалчылыкты да бирге көрдүк. Ошондуктан эч кандай мамилебиз бузулбайт, мындан ары дагы бузулбайт. Биринчи 100% кепилдикти Кудай гана берет, мен 99% кепилдикти мен берем сиздерге. Бузулбайт эч кандай. Бул ушак сөздөр. Албетте баягы коомчулукта баягы экөөнү чабыштыра коеюн, анан ортодо мен бир пайда көрөйүн деген саясатчылар көп бизде. Аган да аракет кылышты барып. Ой, сен бул жерде ГКМБнын башчысы болуп отура берсең, сен жок болуп кетесиң эртең. Эл унутуп калат сени. Сен барып туруп парламентке барып спикер боло калышың керек деген күчтөр да чыкты. Жок, бирок биз андай алдырган жокпуз аны. Экс-президент боюнча, ал боюнча маселе жок. Экс-президент боюнча калат. Эми биз президенттерди жоопко тартып, куугунтуктап, кубалап, ушундай салтты токтотолчу. Мен ошон үчүн ошо экс-президент дегенди берип, эми ал мындай бир чоң бир кылмыштары деле, өтө чоң кылмыштары деле жок. Да, албетте баягы саясий жагынан жоопкерчиликтери бар, чоң жоопкерчиликтери. Бирок ошону токтотолу дегем. Ал эми Айгүл Жапарованын 500 000 бергени боюнча бул Жапаровдардын атынан. Мен да көрдүм, Эдил Байсаловду кичине эмоция калтырып койду бир аз. Бирок өзүнүн мындай көкүрөгүндөгүнү элге туура эмес жеткирип алды да. Айтайын дегенин туура эмес жеткизип алды. Ал баягы кылыбыз кыйшайбайт, биз бир 50-60 менен иштейбиз, калганыңарды укпайбыз деген сөзү ал буга чейин бул 10 жылдан бери акыркы башкаруу системасы билесиң эле, парламенттик деп коюп, анан кийин келип алып коалиция түзүп, анан премьер-министрден баштап айыл өкмөткө чейин бөлүп алышкан. Мына ошонун кесепетинен биз мамлекет сазга батып калганбыз. Ал ошону айтайын деди. Бүт министрликтер, мына министрлер азыр деле отурат. Мурда только депутаттарга иштечү эле. Мамлекет үчүн иштечү эмес. Мамлекет үчүн бир кагазга кол койбой, ошо депутат айтканды кылчу, спикер парламент айтканды кылчу, алардын мындайча айтканда кулу болчу парламент, деген правительство, өкмөт. Ал ошону айтайын деди. Мындан ары силерди укпайбыз, биз эл үчүн иштейбиз. Силерди укпайбыз, эмне десеңер ошо дегиле, биз эл үчүн гана иштейбиз, бизди кызматтан ала албайсың, кое албайсың деген бир ойду жеткире албай калды да. Ал антип биз парламентти тоготпойбуз, иштешпейбиз деген жок. Биз ким болбосун парламентке келген адамдын бардыгы менен 100% иштешибиз керек. Анткени азыр 36 депутат райондордон келет, түздөн-түз элдин өкүлү болуп. 54 депутат партия менен келет. Анан ал элдин өкүлдөрү да. Үй бүлө боюнча менин үй бүлө бир туугандарым саясатка аралашпайт. Аралаштырбаймын. Үмүт булагы боюнча бул 2010 жылы эле ачылган Үмүт фонд болчу, бул элге кайрымдуулук кылган. Ага чейин ушул мындай бир кандай десем, активдүү болбосо дагы аз-аздан иштеп келген фонд болчу. Анан былтыртан бери мен берип, өзүм уруксат берип, ушул фонд аркылуу баягындай бизнесмендерден, ушундай спонсорлордон өзлөрүнүн сунушу менен мына жардам берели дегендердин анда мына бияка сал деп туруп, ошол жака салдырып, анан жетим жесирлерге, ушундай жанагындай дарыланып келчү адамдарга жардам берип келе жатышат. Ал эми эл үмүтү деген партия деп атасыз, ал жерде ошол эч кандай аралашы жок. Баягы Дастан Бекешев айтып чыккандан кийин эле сиздин балаңызга депутаттар барып жолугуп атыптыр, саясатчылар жолугуп атыптыр дегенде эле мен сурагам. Да, эми баягы биздин менталитет кандай? Бийликте турган адамдын жакындарына, бала чакасына келе беришет да. Анан мен ушул партияга барайынчы, анан мени колдоп койчу, анан же болбосо сен башына турбайсыңбы деген дагы сунуштар болгон экен. Эч кандай партиянын башына турбайсың деп мен тыюу салганмын. Эч бир партияга да иштебегин, саясатка да аралашпагыла деп. Аралашпайт. Аралашса айткыла, пожалуйста. Мен кайрат ордуна коюп, жолго салып койгондой болайын. Мен чек араны бүгүн отуруп алып кол коюшуп чечкенге даярмын. Бирок ал бизден зависит этпей атат. Чек ара маселеси бул оюнчук маселе эмес экен. Ооба, биздин 36 жаран өлдү былтыр апрель айында.
Тажикстан менен болгон кагылышууда 36 жараныбыз өлдү. Бул 30 жылдан бери чечилбей келаткан маселе экен. Биз ага чейин Өзбекстан менен маселени чек араларыбызды такташып келатканбыз. Өзбекстан менен бүткөндөн кийин анан Тажикстанга өтөлү дегенбиз. Ага чейин мен ушу Тажикстандын чек арасы боюнча кагаздарды карай эле келем. Май айында мен улуттук коопсуздук кызматынан баягы өкмөттөр аралык комиссиянын кагаздарын алдырып келдим. Ал жерде 3 талаш тартыш маселе бар экен. Бирөөсү болсо жана 4 көчө менен ошол жана жак өрүк менен көк сай, көк таш. Ушул жерде 275 метр. Анан кийин Борухка кеткен жол. И үчүнчүсү Баткен району менен Лейлек районунан талаш жерлер бар экен. Бирок алар юридикалык жактан биз аяктан правбыз. Ал эми 4 көчө боюнча менде азыр кагаздар бар болуш керек бул жерде. 4 көчө боюнча 2009 жылы 3 мартта Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган протокол бар экен, мына кимондай. Ушул жерди алар биздики деп атат. Мен айтып атам, жок, силердики эмес. Бул жер 100 жылдан бери биз өтүп жүргөн жер Лейлеке. Десем, алар муну бетибизге такап атат. Мына Мадумаров секретарь Совет Безопасностьна кол коюп берген деп атат. Ал мындай кол коюптур. Ошол 275 метр жер Тажикстандык экенин тааныйм дептир, ооба силердики деп бериптир дагы. Бирок кайра 49 жылга бизге арендага берип тургула дептир, деп кол коюптур мына. Ошо менен ушул протокол менен 49 жылга арендага алгансыңар силер деп атат. 12 жылыңар бүттү, 37 жылдан кийин же жабабыз, же кайра сүйлөшүүлөрдүн негизинде узартабыз деп атат. Мен айтып атам, Мадумаровдун кол койгонго акысы болгон эмес ал убакта деп атам. Эч ким аны ыйгарым укук берип жиберген эмес деп атам. Эки, бул юридикалык жактан жарабайт мунуңар деп атам. Мына ушуну. Анткени эки өлкөнүн ортосунда чек ара маселеси кандай чечилет? Биринчи, өкмөттөр аралык комиссиялар иштейт. Булар официалдуу түрдө. Андан кийин алар макулдашып, соглашениеге кол коюп келсе, мага келет президентке. Анан мен карап туруп, макул болсом жогорку кеңешке жиберем. Жогорку кеңеш макул болсо ратификациядан өткөрөт. Кайра мага келет дагы, мен кол койгондон кийин бүттү, эки мамлекеттин ортосунда чек ара бекемделди, чечилди десек болот. Башка бир дагы тармактын акысы жок барып кол койгонго. Мен ошого таянып атам. Анын эч ким укук берген эмес. Бул протокол жараксыз деп атам. Бул жерде спор жок. Башка жерди чечели деп атам. Мына ушинтип талашып келатабыз. Эгер чеч, сенде күнөө кетип атат, бүгүн эле азыр эле чеч десеңер, анда чечип кое берем. Чечип кое беребиз анда. Бирок биз буга жол бербейбиз. 275 метр жер эмес, 5 метр жер биз бергенге акыбыз жок. Бул менин менчик жерим же сиздин менчик жериңиз эмес, бул элдин жери, мамлекеттин жери. 100 жылдан бери ошол жерге каттап жүргөн жер. Эгерде чечип ушул менен чечиле турган болсо, анда 37 жылда эле көз ачып жумганча эле өтүп кетет. 37 жылдан кийин ал Лейлек толук анклав болуп калат. Ушуга макул болуп чечебизби? Жок, бул юридикалык документ эмес. Деп биз ушундай талаш тартышыбыз бар. Андан сырткары ошол. Эми ачык эле айтып коеюн, эми кеп болуп кетти. Лейлек менен Баткенде 210 000 гектар жер талаш жер деп атат. 1924 жылы бул жерлер силерге өтүп кеткен деп атат. Ушуну менен биз ушу жерди бересиңер деп атат. Мен айтып атам, жок, силерге бул жер өтүп кеткен болсо, бизге өтүп кеткен болсо 24 жылы. Анда 24 жылы биздики Мургап өтүп кеткен деп атам силерге. Ал жер 3 миллион гектар жер. Анда аны бергиле, анда биз силерге бул жерди берейин. Бул жердеги элди мен ошол жака көчүрүп кетейин деп атам. Жок дейт, андай эмес дейт, жок, бул жер биздики. Мына ушул эле маселе. Болбосо биз бүгүн чечкенге даярбыз.